азыр болсо чайды токтоткум келип атат. Анткени бир жагымсыз нерсе болду. Болот мырзанын башка сүйлөшкөн кызы бар окшойт да. Жазышты да. Личкама да жазышты, комментарийден да жазды. Анан көрдүк деп дагы айтышты да мага. Недавно эле болуптур. Анан өзүнөн сурасам, вроде бы жок деди. Анан прямой эфирге чыкканда дагы бир кыз жазып эле атты да. Анан ошонун башынан эле мен айтайын дегем, негизи мен ушундай интрижкаларга такыр эметким келбейт, киргим келбейт деп. Анан башында баары жакшы эле деп Болот мырза өзү мага айткан. Азыр болсо мага бир аз түшүнүксүз болуп калды да. Кандай болуп атат? Эки жакка тең ойногусу келип атабы же ал жөн эле жазып атабы, мен билбей атам азыр. Өзүнөн сурасам деле мындай короткий ответ эле берип койду, кыска эле. Подробно айтып берген жок мага эч нерсени. Болот мырзадан угуп алчы. Башында негизи бирден бир себеп болгондо мен Айза айымды чайга чакырганда биякта Тажигүл айым дагы против болуп чыккан болчу, өзүнүн жеке пикирин айтып. Анан ошондо дагы Айза айым бир аз көңүлү бир канчалык бир деңгээлге түшүп кеткенин мен байкагам. Анан кийин бирок ошону мен колго алып кеткем да, кайра көңүлүн көтөрүп андай эмес деп. Бул тууралуу деле мага маалыматтар жеткен негизи көп. Билбейм, көрө албай атабы, кайсы адамдар, кайсы тараптан өзүм да түшүнбөй атам, бирок менде сырт жакта сүйлөшкөн адам жок да. Мен Айза айымга деле айткам аны. Балким съемкада жүргөндө ошондой бир кадрлар чыгып калгандыр. Анан элдер ошону көрүп айтат да негизи. Ошонтип ойлоп атам мен. Эгерде бирок элдер айтып атат, азыр биякта катышуучулардын деле бир пикирлери бар экен. Биз деле көрдү, мен деле подружкаларым көрдү деп айтып атат. Бирок доказательства, факты, сүрөттөр, бир далилдер барбы десем жок дешет да. Мен деле азыр Канат мырзаны деле же Нурлан деле башканы деле мен деле айтсам болот да, үйдө жатыпчы. Мен деле кечөгүн тигини көрдүм бияктан. Бир кыз менен жетелешип жүрдү. Бирок мен факт менен сүйлөгөн адамда, если менде сүрөт, видео, доказательство жокпу, мен эч нерседен унчукпайм. А когда у меня есть факты, мен ошондо далилдеп бере алам. Действительно ушул адам ушундай экен деп. туура кайсыл катышуучу көрдү эле? Кайсы катышуучу айтып атат?